Эрнест Полотовдун күндө кайталанган жумушу бул күнөскананы жылытуучу мешине от жагуу. 36 жаштагы жигит быйыл 30 сотык жерге күнөскана куруп, анын ичин помидорго толтурган. Быйыл гана чоң аянтка күнөскана курган Эрнест мырзанын түшүмү мол. Өз эмгеги бешене тери менен жер иштетип пайда көрүүнүн алдында турган каарманыбыз Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшырган эмес. Мектепте бүтүп айылдагы жеке чарбада, кара жумуштарда иштеп күнүмдүк тиричилик өткөрүп жүргөн. Кийин үйлөнүп жашоо оорлой баштаганда Орусияга жумуш издеп барып, ал жакта куроо шыпыруучу, оор курулуштарда 6 жыл эмгектенген. Кыйынчылыктарды аябай көрдүм. Бул жашоодо жашаштын өзү кыйын экен да. Ошо туулуп чоңойгондон кийин эле колума иш киргенден баштап эле стройкаларда иштедим, айылдарда үй салып, нарак кылып. Анан бул тепилсан ошондо Россияда жүргөндө деле интернеттен бир көрүп коюп, кызыгып жүрчү элем. Мээнет кылсаң баары болот дегендей, мээнет эле кылып, үйрөнүп, мээнетти кылсаң баары жер алдабайт го. Жер баары түшүмүн берет. Башка мамлекетке барып иштөөдөн көңүлү калган Эрнест мырза айылда кара жумуш кылып эле жакшы киреше табууга болоорун айылдык жердештерине далилдеп келет. Интернет аркылуу күнөскана куруу жана помидор өстүрүү сырын үйрөнүп жаткан каарман помидорлор мыкты түшүм бериш үчүн ага жаш баладай эле көңүл буруу керектигин билдирет. Курап калыш коркунучу жок. Просто касал түшкөн помидорлорду кыркып туруп, таза помидорду кыркпаш керек, жугуп кетет да. Ошко барып бир-эки семиналарга катышып, ошол жерде тепичниктер неме кылгандан ошолордон үйрөндүм. Бирок чындап мындай окуган жокмун. Эрнест мырза күнөсканадагы помидорлорду ушул жылдын 5 августунда эккен. Күнөсканадагы жылытуучу мештерди, түтүктөрдү ар бир экинчи жөөктөргө өзү орнотуп, үстүн чыгач менен тиреп, зым тартып куруп алган. Башка тепличниктер салат эми олар акчалуулар да, мага караганда акчасы көбүрөөктарбы же кандай билбейм. Олар темирден, профилден сонун кылып зыңкытып салышып, мынтип зымдар меникинде жыгачтан бошураак болсо олордуку каттуу болуп тартылып, олордун өзгөчөлүгү ошол. Анан паровой системалары олордуку меникиде баш эле өзгөчө. Меники ар бир жөөктө жатпай турбаларым. Олордуку эки чекесине анан ортосуна эле коюп коет. Ол деген эми жөн абаны ысытат да. Бул жерди ham ысытып, тамырды ham ысытканга жардам берет да. Ошого меники ошол эле өзгөчөсү болсо, калганы олордукунан караганда меники кыйла эле. Простой. Бүгүнкү күндө помидорлордун эгилгендигине 3 ай болуп калды. Акырындап алгачкы түшүмүн бере баштады. Мен азыр Голландия түрүндөгү помидорлордун арасында жүрөм. Бул помидорлордун бийиктиги 2 метрге чукул экен. Ар бир мындай помидорлордун шакчасынан, бул жерде 12 000 бар. Ар бир помидорлордун шакчасынан жок эле дегенде 3 килограммга чейин түшүм алса болот. Бул помидорлор ошол декабрь, январь айларында сатка чыгат. Ал кычырган кыш мезгилинде кеминде помидорлордун баасы 150 сомдон жогору пул турат. Голландиянын Сабина түрүндөгү помидорлор аз күндөн соң массалык түрдө быша баштайт. Негизи помидорлор 90 күндөн 120 күнгө чейинки аралыкта бышат. Тамчылатуу жолу менен күн жылуу мезгилде 3 күндө бир сугарылса, азыр 10 күндө бир суу ичет. Эрнест мырзанын өмүрлүк жубайы Шаркан Карыбекова жолдошун кубаттап, ар дайым жанында жардам берип жүрөт. Түнкүсүн от жагышам, помидор жыйнайбыз, ушу балдарыбыз менен чогуу эле барыбыз иштейбиз. Жолдошумдун агалары, инилери бар, алар жардам берет. Салгандан баштап өзүбүздүн күчүбүз менен эле жасап келатабыз. Бун айта кетсем эмгеги өтө эле көп. Эккенден баштап бун көчөтүнөн дагы өзүбүз өстүргөнбүз, уругун таштап, аны көчөт кылып жетилтип, аны жерге отургузгандан кийин чабыш керек. 2-3 жолу чабып аны. Бунун бутактарын бутап турабыз. Иши көп. Мээнетчил айылдын тургуну Эрнест Полотовго суктанган айылдын эли ага колдоо көргөзүп, эмгегин баалап жатышат. Каарманыбыз өзү төрөлүп өскөн Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы элди помидорлор менен камсыздап, ашканын район шаарларга алып барууну көздөйт. Адыл Акжулулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар, Өзгөн району.